Бизнесте өнүгүшүң үчүн негизги 10 эреже. Бул этаптарды кылат экенсиң, максатыңды так тура коюп, бул бизнес жаатында койлап бош турат да. Көп ийгиликтерди багындырып коесуң. Көп бизнесмендер, муну мен кылдым деген жокмун. Күчтүү бизнесмендердин, туу чокуга чыккан бизнесмендердин тажрыйбаларын чогултуп, монун үчтүгүн эптеп айтам. Муну дагы эптеп айтам. Туура, мен айтыш дагы колумдан келбейт. Бирок сен кыла турган болсоң, жашоону түп тамырынан өзгөртөсүң экен дейшим. Биринчиден, так максатты койгонду бил. Кайда бара жатканыңды так билмейинче ийгиликке жетүү кыйын, мүмкүн эмес. Кайсы жерге бара жатканыңды толук түрдө билишиң керек да. Максатты туура кой. Кайсы максат, кайсы маселеде, максатың кайсыл жерге 10 жылдан кийин кайка алып барат. Сен миллиарддап фантастикалык пландарды кылып алба, максаттарды коюп алба. Сен биринчи реал иштей турган. Мисалы, $500 айына иштеп жүргөн адамга $1000 максат койсо, ал жетиши оңой да. Себеби $1000 мүмкүн да. Анан адамдар дароо эле миллиардер болуп кетем, башка болуп кетем дебейт. Мен статистиканы карадым, көп байлар, миллиардерлер, булар миллиардер болом деп ойдогон эмес. Булар болгону бир иштин, кесиптин ээси болгон. Ошону так кылышкан, айтайын деген фантастик максаттарды койбо. Жете турган максаттарды кой. Эгер сен бир максатка жетсең, кичинекей болсо дагы, ошондон мотивация алып, күч алып, толуп, дагы экинчи максатка аракет кылып каласың да. Демек, некен? Биринчи так максатты койгонду бил. Экинчи, клиент. Мына бишекти карасаң, микрорайондо ток адамдар жашайт. Арендада адамдар аз, Чөнтөгү карманында акчасы бар адамдар. Мисал үчүн, ал жакка фрукт алып барасыңбы, не алып барсаң, карыз болбойт да. Карызга албайт, көбүнчө наличка алат, так алат. Башка райондорду байка, адамдарга не керек, не беришиң керек. Кардар негизги маселе. Сенин товарың кет чыгышы мүмкүн, бирок күчтүү чыкса, любой товардан өтүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан үмүтсүздүккө эч качан түшпө, күчтүү миллиардерлер, бизнесмендер, алар боргону сенден эртелээк баштап койду. Аймаңар ошондо. Атак өтүп кетиши мүмкүнчүлүгү сенде 100%. Эч качан качество, сапаттан тайбам экендешим. Жакшы продукта, же жакшы кызмат көрсөтүү, узак мөөнөткө жетиши, мисалы үчүн, сага сөзсүз түрдө ийгилик алып келет да. Жакшы болсун, жаман болсун. Адал маселеге биринчи маани бер. Адал болсун. Берип аткан нерсең ар дайым адал болсун. Арамдан тамак кылба. Эртеги кечи баары бир аягыңдан биягыңдан чыгып кетет. Адалга аракет кылма экендешим. Эң биринчи бизнесте адалга маани бериш. Туруктуулукту үйрөн. Базар, технология, трендтен ар дайым калба. Рынокты байкап тур ар дайым. Орто базарда не кетип атат. Мисалы, сен технологиядан болгарка, сагарка бирдекелер сатасың, ошондо бир Кытай жагы бир нерсени иштеп чыкты. Ал трендке дароо заказ бер. Биздики дагы кетет деген да. Мисалы, кошуна Өзбекстанга байка, аларга не товар кетти, ушул сен багытыңдагы не товар кетти. Өзбекстанга кеткен нерсе биздики дагы кетет да. Ошону болгон биринчи сен алып келишиң керек. Демек, некен? Эки жакты байкап турушуң керек экен. Туруктуу бол. Трендтен калба. Каржыны туура башкар. Киреше менен чыгашаны каттуу көзөмөлгө ал. Эгерде бир досуң менен бизнес баштасаң, үчүнчү досуңар Аллах болот. Бул жакшы мааниде. Эгерде туруктуу болсоңор, бири-бириңерге сатып кетпесеңер, алдабасаңар, эсептүү дос айрылбас дейт. Так болсоңор эсебиңерге, анда узакка барасыңар. Аллах силерди колдошуңар болот. Чогуу дос болуп бизнес башташ бул өтө жакшы, эгер эки жакшы дос болсо, адал иш болсо. Эгер арам үстүндө бириксеңер, ишиңер да аркага кетет, бардыгы аркага кетет. Аны өзүңөр да аркага кетесиңер. Туурабы? Экен? Каржыны туура башкар, акча маселесин туура кой. Команданы түзө бил, команданы башкара бил. Бизде мисалы азыр именно ушул бизди тартып аткан кыздар, балдар, жалпы 12-24. 24кө жетет, съемка жаатында. Моно сырткары бизнестерде бизде команда өтө күчтүү, Кудайыма шүгүр. Эгер мен жаман болсом, же мен сыяктуу бирөө жаман боло турган болсо, эч ким турбайт. Команда күчтүү болуш үчүн өзүң күчтүү болушуң керек. Алардан күчтүү болушуң керек. Туурабы? Ал англис тилин билсе, сен андан да күчтүүрөөк деңгээлде билишиң керек аны башкарышың үчүн. Ошондуктан өзүң үлгү бол. Алардан күчтүү бол командаңда. И командага ар дайым белектерди берип, аларды жакшы мааниде алдаганды дагы билишиң керек. Түшүнбөйм экендешим. Команда түзө бил. Жалгыз адам баарына жетишпейт. Туура адамдар маанилүү да. Эгер максатың бири болуп, сенин максатыңды коюп, ошого аракет кылып аткан болсоң,
Ушул кудум сага окшош сенин максатыңды коюп аракет кылып аткандар тиякта жүздөн табылат да. Ошолорду бириктирип, өзүң лидер болсоң аларга максатка жетиш %100 тезлешет. Өтө күчтүү деңгээлде компания болуп чыгасыңар силер. Болгону ошо командаңа ылайыктуу адамдарды табып, чогуу иштешишиң керек да. Тартип менен системалуу иштегенди бил. Ийгилик кокустан эмес, системадан жаралат. Кокустан алма пишип озма түш дебе. Аракет кыл. Натыйжа. Бул дүйнө натыйжага байланган. Алма түшкөн учурда асманга чыгып кетпейт, жерге түшөт. Биз өзгөрүлбөй турган эрежелерди өзгөртө албайбыз. Туурабы? Кар жаап аткан болсо жамыр жаа деп приказ берип өзгөртүп кое албайбыз. Ошон үчүн ашыкча нерселерге баш оорутпа. Колуң жете турган, күчүң жете турган нерселерди кыл, натыйжа дароо келсин. Натыйжаны көргөн учурда мотивация пайда болот сенде. Демек, некен аракет кыл. Тобокел кыл, рисковать эт. Бизнесте 90% рисковать эт, тобокел кылуу. Бирок эсептеп бар. Эсеби бар ар бир нерсени мекендешим. Ар бир кадамды анализдешиң керек да. Бизде көп ката кылат, катадан сабак албайт да. Анан ката кыл десе эле айырмасы жок, ката кыла берет. Жок, ката кылыштын дагы жолдору, этаптары бар. Киясакинин мисалын келтирет. Велосипедтен жаш бала биринчи Киясаки ушундай дейт да. Баятам кедей атамда велосипедти миништи үйрөнгөн бала жыгылат, тебилет, тизеси канайт дейт да. Ошентип үйрөнөт дейт. Бизнес дагы ушундай, биринчи ушундай жыгыласың, башка болосуң. Жок, урматтуу мекендешим. Бул жерде Киясаки адашкан. Кандай маанайда адашкан? Ал велосипедтерди карасаңыз түрү менен чыккан. 3 баллондусу бар, 2 баллондусу бар, 4 баллондусу бар. Биринчи ошентип 4 баллондусунан үйрөн, 3 баллондусун үйрөн. Анан барып не? Чоң велик өтөсүн, велосипед өтөсүн. Дароо эле келип 28-26 чоң велосипедке жабышсаң, конечно жыгыласың. Айылда жаш балдар неге жыгылат? Атасынын велосипедин минет да алар. Кичинекейди айылык балдар ошон үчүн мактайм да, силер күчтүүсүңөр деп. Себеби дароо 28 атасынын велосипедке жабышат да алар. Айтайын дегеним, кичинеден баштап чоңуга чыгасың мекендешим. Сабырдуу бол. Ийгилик дароо келбейт. Убакыт керек. Убакыт сөзсүз түрдө келет. Эмне иш кылбагын? Азыр университетте бир диплом үчүн окуш дагы 5 жыл убакыт алат, туурабы? Анан бизнесте сөзсүз түрдө бир ийгиликке жетиш үчүн жок дегенде 5-6 жыл убакыт керек. Дароо болуп калат дебе да. Анан мисалы жакында Аргендин инибиздин бир китеби чыгат. Ал үмүтүн 100% ошого байлап алган да. Сонун кетет, 100% кетет деп. Мен ага кайра айтып атам. Кетпей калышы мүмкүн. Сатылбай калышы мүмкүн. Ошону эсепке алып кой, анан ошагың сынып каласың деп атам. Айтайын дегеним, бир кафени ачасың, бизнес кыласыңбы, 100% үмүт коюп алба. Сөзсүз түрдө окшойт деп алба да. Окшойт деп алсаң адашасың. Минусун ар дайым эсепке алышыбыз керек. Окшой касачы деген нерсе өдөнүбүздө болуш керек да. Чынчылдыкты сакта, ишеним бизнестеги эң чоң капитал мекендешим.